Урматтуу телекөрүүчүлөр, дайыр ирет кутман таңыңыздар менен дейли, катарыбызга жаңыдан кошулуп жаткандар болсо, жалпыңыздарды сыналга жакыныраак чакыралы, себеп дегенде биздин студиябыздын куттуу меймандар келип олтурат, жакындан тааныштырып өтсөк, кесиптеш. Кыргыздын салттуу спорт түрлөрү элдик оюндары жана Маданият ассоциациясынын президенти Касенов Алмазбек агай жана ошондой эле анын директору Эргешова Айнура жекебиз жана саяпкер Чавандес Дүйшөбаев Жаныбек келип олтурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Кандай келип олдуңуздар? Таңды кандай тосуп алдыңыздар? Жакшы. Маанайыңыздар жакшыбы? Маана жакшы. Жалпы эле бүгүн бакы спорт тууралуу сөз кылган турбайбызбы, анан ассоциация тууралуу кененирээк сүйлөшсөк, агай, сизден баштайлы. Эми 2020-жылы былтыр ушу күз айында ушу биздин ассоциацияны биз жараттык эле да. Бул ассоциация бул эмнени түшүндүрөт? Бул көп ушу федерациялардын бирикмеси да. Бизде 12 федерация бар. Ошолордун баары ушу федерациялар биригип ассоциация түздүк да. Бул жерде биздин максатыбыз ошо федерациялар менен ошо чоң иш алып баруу, аларга жардам берүү, уюштуруу иштеринде болобу, кандай да болбосун, ушу биз менен эриş аркак иштеп, алар менен ошолорго да жардам берип, ошолор менен кошо ушу Кыргыздын салттуу оюндарын, элдик оюндары, маданиятын ушу Кыргыздын улуттук оюндары аркылуу бүт чагылдырып, ошолорду бүт Кыргыз элине таратып, аларга баягы ошо биздин федерациялардын өнүгүүсү кандай болуп атат, ассоциация эмне иш кылып атат, ошонун баарын ушу ассоциация аркылуу Кыргыз элине жеткирели деп атабыз. Бул бир гана Кыргыз элине эмес, башка чет өлкөгө дагы мындай жайылтууга мүмкүнчүлүк берет экен да. Бул коомдук бирикме, бул баягы бизде дирекциябыз бар эмес, баягы улуттук оюндарды өнүктүрүү боюнча дирекция бар. Ошого аларга жөнүндө баягы жардам берүү, ошолор менен кошо иш алып баруу да. Анан кийин билесиздер, өзүңүздөр билесиздер, жыл сайын Кыргызстанда канча деген оюндар болот да. Ушул ассоциациянын мисалы үчүн катарында биякта ат чабыштын түрлөрү кирет да. Жанакы көчмөн жүрүшү деп атабыз бул жакта. Жанакы аргымак федерациясы кирип атат, жанакы жакей клуб деп коет, ошолор кирип атат. Бунун баары ат менен баягы байланыштуу, ат чабуу боюнча байланыштуу. Андан сырткары эреңиш кирип атат, күрөштүн эле 3 түрү бар болуп атат. Алыш, кыргыз күрөшү, анан кыргыз классикалык күрөшү, баягы мурун түштүк жакта ферганский күрөш деп койчу да. Ошол өрөөндө баягы күрөшүп жүргөнмүн. Бул азыр бизде федерация классикалык кыргыз күрөш деген федерацияны ачкан. Ордо, Тогуз Коргол, Айкөр деген ушундай федерациялар, Салбурун дагы бар. Ошолордун баары биригип ушу ассоциацияны түзүп, ошол аркылуу азыр мынакей чогуу акырындап иш алып барып атабыз. Азыркы пандемияга байланыштуу бир аз көп нерсе токтоп калды. Өзгөчө былтыр да, эми быйыл болсо мынакей акырындап басаңдап баратат пандемия. Алдыбызда чоң оюндар турат. Мынакей жаңы эле келаткан эң эле чоң оюндарыбыз бул көчмөн оюндар, Ноорузда баягы биздин улуттук оюндар сөзсүз кирет. Бирок өткөрө турган жерин азыр аныктап тактап атабыз. Андан сырткары 9 май, анан 31 август ошол жакта баягы комплекстүү Кыргыздын бүт салттуу оюндары болот. Андан сырткары мынакей быйыл эң чоң окуя бул 4-бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болот. Бул Түркия элинде болгон атат. Азыр ошонун убактысы такталып атат. Анан ошол жака кире турган спорттун түрлөрү дагы биз Кыргызстан уже спорттун түрлөрүн бергенбиз. Алар уже каралып атат. Андан сырткары башка элдер дагы азыр спорттун түрлөрүн берип атат. Анан кийин ушу февраль кыязы ушу март айында баардык спорттун түрлөрү аныкталып такталып бүтөт болуш керек. Анан кийин элге уже жарыя кылынып, уже даярдыктар катуу башталат да. Айнура жеке айтсаңыз. Айнура жебизге ушу суроо узаткым келип турат дагы ушул жерден. Негизи эле агайыбыз баса белгилеп өткөндөй эле Кыргыз элин атсыз элестетүүгө, анын ичинен көчмөндөр оюнун атсыз элестетүүгө мүмкүн эмес да. Анан ошол аттар, жылкы баласы туурасында кеп кылсак, биздин оюндарга өзүбүздүн эле Кыргыз өлкөсүндөгү жылкыларды дайындайсыздарбы же чет өлкөдөн дагы таза кандуу жылкылар алынып келинеби? Эми мындай орусча айтканда племенное дело деген бар. Ар бир спортко өзүнчө аттар керек. Аргымак федерацияда основной 3 түрү бар. Бул аламан байге, жорго салыш, анан
да, это немелердин түрү. Баягы аламан байге это тайдан башталат. Тай чабыш, кунан чабыш, топ байге, аламан байге. Жорголор тоже мындай кунан жорго, бушты жорго. Негизи алар эки басым направление. Бирөөсү как күлүктөр, бирөө жорголор. Ушул күлүккө аябай көп азыр таза кандуу жылкылар келип атат. Бизге мындай жакшы асыл тукум жылкылар келип атат. Основной мына Россиядан келет, Англиядан келет, Франциядан келет. Азыр жакшы кандар болуп, биздин жылкырабыздын сапаты аябай чоңойду. Аны ушул немеден деле көрсөк болот. Илгери, например, баягы аламан байгеде жай жүрүп, анан финиште эле бросок кылчу, мындай спортивный неме боюнчачы. Анткени дистанция чоң да, баягы 25 километрге чейин. Азыр мындай карасак, спортсмендер айткан со старта до финиша мындай аябай катуу резвость менен барат аттар. Жоргого деле азыр таскак жылкылар келип атат. Таскак тукумдагы Кыргызстандан этот бияка аргандыштырып, анан биздин немелерди жорго бияктан чыгып атат да. Биздин ушул жылкыларга биз немелерди орус таскак дейт, анан американ таскак дейт. Ушул пародан жылкыларды алып келип атабыз. Анан көкбөрүгө болсо, тиякада көкбөрү эки түрү бар. Баягы мындай командный неме бар, анан баягы оштун көкбөрүсү бар. Ага да эки разный мындай порода. Немелерге баягы көкбөрүгө, который мындай аламан улак дейт, тайгазан жок. Аларга мындай чоң, баягы салмактуу породалар, баягы Великопольский, анан Шлёнский порода келет. Өзгөчө аттар керек экен да. Ушундай. Дал ушул улактабы, чабуулчу, коргоочу деген дагы аттар бар эмеспи? Анан биздин кыргыз жылкылар эмнеге жакшы? Эмне менен биз чет мамлекетке дүйнө жүзүнө таанылабыз? Бул көчмөн жүрүшү. Биз азыр негизи бияка ушул көчмөндүн жүрүшү боюнча келгенбиз. Анткени бизде азыр мына календарный план боюнча соревнования башталып атат. 28-inde бизде сынак болот. Мына именно көчмөн жүрүшү боюнча. Анан 15 мартта квалификационный чабыш, анткени бул көчмөн жүрүшү бул чет мамлекет, вообще международный, эл аралык федерация бар. Ушул правила боюнча менен кетет. Для того, чтобы вот международный турнирге катышыш үчүн биринчи квалификационный турнирден өтүш керек. Ошол 15 мартта биз квалификационный турнир жасайбыз. Ушул спорт менен биздин кыргыз жылкылар дүйнө жүзүнө таалынышы мүмкүн. Анткени 2019 биздин команда барып Россияга. Биз 2 саат, вот биздин кыргыз балдар 2 саат астыда келди, экинчи аттынан. А вот кыргыз жылкысы менен. Бул дагы биздин ийгилигибиз. Да, бул биздин кыргыздын намысы. Ошон үчүн биз ошоларды кыргыздын атын өйдө көтөрөлүк деп чыгарыш үчүн ушул көчмөндүн жүрүшү бияка Кыргызстанга өнүктүрөлүк деп неметип атабыз. Как раз спортсмен. Бир катар эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү катары билебиз. Ошол спорт жаатында дегеле ошол Кыргызстан оюндары менен башка өлкөгө барып катышуу дегеле кандай экен? Биздин өлкөдөн башка өлкөдө өтө бул өнүгүп кеткен ат чабыш оюндары, бул 240 километрге чейин, чакырымга чейин чабылган ат оюну. 240 километр бул 3 күн чабышат. Америкада. Бул Дубайда, Францияларда 160, 120, 100 километр чабылып атат. Биз ушул 28-inde, анан кийин ушул марттын 10-unda 60 километр кылып отборный көчмөн оюнга квалификационный деп өткөргөн атабыз. Ошого буйруса аттарыбыз квалификацияны барып алса, анан кийин көчмөн оюнга Турцияга барабыз. Ага бир бул оюн менен AFI деп коет, бул пробег endurance деген. Бул менен бир 40 мамлекет, ошо 40 мамлекеттин арасында биз Кыргызстан ошо катышып, былтыр биринчи ошо Кыргызстандан барып, атайын международный оюн деп Россиядан биздин мен алда бир саяпкер бала Чыңгыз деген ошо утуп келди 120 километрди Россияга барып. Биз үчүн бул дагы бул кубанычтуу да. Эми азыр Ташкентте да болот деп ошондой квалификационный. Эми Средний Азияда бул оюн жаңы өнүгүп, эми элдер кызыгып атат да. Бул жакшы болуп атат да.
кесиптеш ушул жерден Жаныбек мырзага мен да суроо бергим келип турат. Деги эле ушул көптөгөн бүгүнкү күндө ийгиликтериңизге күбө болуп келебиз. Деги эле ушул дүйнөгө кызыгууңуз кандайча башталып калды эле? Эми Ат менен дос болууга. Бул дүйнөгө эми кызыгуу биз баягы кичинекей бала кезден бери эле, анткени менин атам саябкер. Бул оюнда бул ушул ат жалында жүргөн. Демек аккан арыктан суу агып атадан балага өттү десек болот. Ошондой болсо, ошондой десек болот. Алдыңкы ушул көчмөндөр оюнуна катышабыз, баягы өзүбүздүн Кыргыздын оюндарын жайылтуу максатында жакшы бир иш-чараларды уюштуруп жатырсыздар. Иш-чарага ушул даярдыгыңыздар кандай, агай? Кудай буйрса, даярдыктар жыл сайын болуп келген. Быйыл да уже башталат. Мынакей азыр Айнур айтып кетпедиби? 28-inde бул баягы мындайда сынак болот да. Ошо аттарды биринчи көрүп, кандай аттарыбыз бар экенин, анан кийин 28 марттын 15-inde бул тандоо. Бул жанакы Ташкентте болуп атпайбы? 10-апрелде Ташкентте ошондой чоң ат чабыш болот. Ошого дагы баягы тандоо мелдеши болот. Ошондон кайсы атыбыз биринчи келсе, экинчи келсе, канча атты тияк алып барабыз, ошондон белгиленет да. Бул баары кичине финансыга байланыштуу болот. Андан кийин Россияда бир чоң өзүбүздө дагы бир Кыргызстанда өтө турган дагы тандоо мелдеши болот. Андан кийин жанакы Евразия чемпионаты болот. Андан кийин ушу көчмөндөр оюндарына Кудай буйрса жакшылап даярданышыбыз керек. Анан биз да айтып атпайбызбы, бул чоң азыр көчмөндү жүрүп атабыз, бирок Кыргызда бул чоң ат чабыштар болгон да. Кылымдан кылымга келатканчы, бирок акыркы убакта ошону биз баягы өнүктүрбөй калганбыз да. Жанагы чет өлкөдө индүрүс деп атпайбы? Бул ошол эле көчмөндөрдүн эле жүрүшү болчу да. Бул баягы мурунку замандан бери эле баягы көчмөндөр ат менен жүргөндө көп алыс жерге кетчү да. Анан жортулга чыкканда кандай алыстыкта чаап, ошол жакта аттар алыс. Ошо индүрүстүн эң негизги максаты бул атты баягы баштан баштап эле аягына чейин баягы чаба бербесин, ал жакта эс алдырып. Атты эң негизгиси баягы таза чарчатпай алып келиш керек да. Эрежелери менен. Өзүнүн эрежеси менен да. Мында кайсы жерде токтотуп суутуш керек, кайсы жактан кайра чабыш керек, ошентип келишет да. Ошо эл аралык аренада ушул абдан катуу каралат да. Анан кийин анчалык чоң баягы аралыкты бир темп менен чаап кете албайт да атчы. Анан ошол эле мынакей биз Манаста алып көрдүк. Манаста жана Көкөйдайдын ашында ак кул ачып атпайбы биздин атыбыз, күлүгүбүз, Манастын күлүгү. Ошондо 6 күнгө аттарды чогултуп алып кеткен да. 6 күн алып кетип андан кийин чапкан да. Ошол 6 күн кеткен, алыска алып кеткен аттар канча убакытта чаап келген, ошол убакта айтылбайт, бирок ал жакта ошо ак куланын чыгышы болуп атат да. Ал жакта баягы кайсы жакта токтотуп, кантип суутуп, кантип ошо 6 күндө таң кийин бери жаткан тынбай чаап келишкен эмес да. Ошон үчүн ошо Кыргыздын эле канында ошо бар ушул ат чабыштарда. Баягы биз акыркы убактарда жана ипподромдо эле, ат майданында эле баягы 25 километрге чейин, 18ден 25ке чейин чаап ошо көнүп калганбыз да. Кыргызда өзү мындай айланып ат майданында чабышкан эмес, бирок азыркы убакта ат майданы жок, мындай мелдешибизде өтпөйт да. Ал жакта ошо Армак федерациясы аркылуу 25 километрге чейин чабып атышат. Казактар болсо азыр 30 километрден ашык 50 километрге чейин чаап уже аттарын көндүрүп атат. Биз да Кудай буйрса алардан кем калбайбыз да. Анан кийин ушул бул жагынан жана даярдыктар деп атпайсыңбы? Бул даяр аттарыбыз бар, бирок ушул жанагы чоң жүрүш бул эмнени алып келет? Көчмөндөр жүрүш деп атабыз, индүрүс деп атабыз. Бул биздин аттардын дүйнөлүк аренадагы боло турган сыноосу да. Ошол жакта ошол биздин аттар канчалык мыкты болсо, ошол ар бир элге баа берилет да. Ошон үчүн биз дагы жана Евразия чемпионатын уттук, эми дүйнө чемпионаты бар. Ага дагы барыш керек да. Ага жанакы арабтар, Европадан абдан көп. Аларда чоң өнүгөт, катуу өнүккөн булар ат чабыштарда. Жанакындай индүрүс деп 100, 120, 160, Америкада жана 240 километрге чейин чабып атат. Эгерде азыр биздин аттарды ошолорго көндүрсөк, чапканды, менин оюмча аяктан да Кыргыздын аттары да кем калбайт да. Анан бул жактан ошо Кыргыздын аттарынын өзгөчөлүгү пайда болот да. Ошон үчүн азыр негизги багытыбыз, басымыбыз ошол болот. Анан кийин мынакей бул китеп дагы Айкөл Манас оюндары. Бул Дүйшөн Керимов агабыздын немеси китеби. Муну чогуу баягы
биз эмнени буяка камтыдык да ошо телегөрүүчүлөрүбүзгө да көрсөтүп койсок болот да. Өзүңүздөр да карап. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, ушундай Бул баягы Манастан бери келаткан чоң кыргыздын оюндары, ошол эле ак куланын чыгышы бар, ошол эле Кошой менен Жолойдун күрөшү бар бул жакта. Буякта Жаңыл мырза жөнүндө, баягы Жаачы кызы жөнүндө чоң балбандар, эреңиш, эр сайыштар дагы Ушулардын баардыгы камтылган ушул китепте. Баарын ар бир эпизод өзүнчө камтылган да. Анан ушул жакта өзгөчө ушу ат чабыштарга көңүл бурулганда, жана 1000 ат сайып чабылган аттар да болгон да. Мисалы үчүн ошол эле Байтиктен тойун алалык, өзүнүн атасынын ашын берип атканда, ошол Солтоо урусунун баардык кыл куйруктардын баары байга коюлат деп койгон да. Ошол жактагы ушул эпизоддо ошол жака камтылат, кантип ошо атты даярдап, Керашка ошол кантип ушу утуп алганын, ошо казак туугандарыбыз менен ошол жакта чоң мелдеши болгон, ким утса. Ошондо бүт элдин ошол жактагы Солтоо элинин бүт кыл куйруктары коюлгандан кийин абдан коркунуч пайда болот да. Ошондо кантип биз ошо намысты сактап калганыбыз. Андан эң биякта ушу Шабдан Баатырдын ашы менен бүтүп атат. Ал жакта жанагы эбесин карап көрсөк, аралыкты карап көрсөк 42 километр болуптур. Ошол жакта дагы кыргыздын аттары чыкканда, бул жакта дагы казактан келген, орустардан келген, көп күлүктөр келген, бирок ошо биздин жылкылардын, биздин күлүктөрдүн чыгышы бар ушул жакта. Ушу Кудай буйрса ушу ат чабышты, оюндардын баарын ушул өнүктүрүүнүн азыр ошо жолундабыз. Рахмат, негизи баягы кыргыз эли өзүбүздүн салтыбыз менен, санаабыз менен, үрп адатыбыз менен, баягы оюндарыбыз менен таанылат эмеспизби? Анан Айнур эже айтсаңыз, ушул кыргыздын жалпы эле оюндары дагы бир дүйнө жүзүнө таралыш үчүн дагы кандай эмгектерди жасашыбыз керек? Эң мындай чоң эмгек, который баягы Кыргызстан кылды, это көчмөн оюндары. Көчмөн оюндары. Дүйнө элине таанылуу үчүн. Таанылды. Анан бияктан биз не можем не сказать, Асхат Акибаевич бар. Это Международная конфедерация этноспорта деген. Саудовская Аравияга 2019-жылы 1800 кишини алып барып, ошондо чоң фестиваль уюштуруп, 50 мамлекеттен 103 примерно 50 деп ойлоткон, значит 100төн ашык мамлекет өзүнүн представительдери келип чоң этнофестиваль өттү. Ошондо эң көп мындай бул кыргыздар барып, өзүбүздүн культурасын, өзүбүздүн баягы оюндарын, бүт мына бияка кирген, биздин федерацияга кирген бүт оюндар барды. Тоғыз коргол, ордо, көк бөрү, эрениш, ат чабышты эми неметкен жокпуз, бирок баары немелерди көрсөттүк, баягы каскадерлорду, биздин оймо чийимдердин баарын, боз үйлөрдү, канча бир боз үй аябай көп тип, биз өзүбүздүн культурасын көрдүк, канча киши аны көрдү. Мындай чоң заслуга ошол кишинин. Абдан чоң фестиваль өткөрүп турсуздар. Анан спонсорлук жакта кеп калсак, деги эле сиздерге баягы ким каржылайт? Это эң чоң проблема. Ошол жөнүндө да айта кетиңиздер. Аргымак федерациясында ошого келген президент өзүнүн баягы баягы уюштурат. Мамлекет тарабынан биздин дирекция аркылуу көп акчалар бөлүнөт, бирок эми бул жетишсиз. Тем более азыркы пандемиядан кийин азыр финанс да абдан начарлап калбадыбы биздечи. Мындай бир 20 миллион сомдун тегерегинде, мисалы үчүн ошол кыргыздын улуттук оюндарына жумшалып турат да. Ошону баягы туура колдонуш керек да. Ошону анан жана көчмөндөр оюндары деп атпайбызбы? 1-си менен 14-жылы өттү. Жөнүнө баягы бүт Кыргызстан ошондо 19 мамлекеттен келиптир. Анан Россиядан 6-8 субъект деп коет, баягы ичиндеги баягы республикалардан ошондо 26 команда болуп мелдешип өткөн да 2014-жылы. 2016-жылы 63 мамлекет келген. 2018-жылы 74 мамлекет болду да. Анан жана Саудовская Аравия деп атпайбыз, жанагы Асхат Акибаев бул көчмөндөрдүн ошол проектисинин эң негизги автору, ошо идеяны баягы киргизген, жанагы 4 мамлекет кол коюшуп, ошо көчмөндөрдүн биринчи башталышы, ошол идеяны ишке ашырыш бул ошо Асхат Акибаев деген жигитибиз автору. Анан
ар кандай кишилер чыгып атпайбы, биз баштаганбыз, биз мындай кылганбыз депчи. Бирок эң мен көз алдымда бүт баары өткөн нерсе, ошон үчүн мен толук кандай айта алам, ушу Аскат Акибаевдин чоң эмгеги бар да, бир кыргыз эл үчүн кылып берген. Ушу көчмөндөрдүн автору да. Саудовск Аравияда болсо, мынакей 1800 кишини, бул жака баягы адамдар эле культ маданияттан да барышты, бүт спорттон да барышты да. Андан сырткары жанакы Айнур айткандай боз үйлөр, кыргыздын колунан жүргөн бүт баарын ошол өзүнчө бир баягы базар кылып, ошол жактан өткөрүп алдык да, ошол жактан алганын алып кетишти баягычы. Андан сырткары жанакы биздин ырчыларыбыз баягы манашчыларга чейин баары барып туруп, ошол бүт жанагындай 100дөн ашык мамлекет атпайбызбы? Бүт баарын арабтар да таң калышты, баягы барып келгендер айтып атышат, ушу арабтардын көп нерсе кызыкпайт экен, бирок ошо биздин оюндарга жапа-тырмак келиши ошол жактан баягы кызыккан ошол жактан көрүндү дейт да. Рахмат. Так ушул жерден Жаныбек мырзага суроо бергим келип турат. Деги эле сиз саяпкер катары сиздин күнүңүз кандай өтөт болду экен? Бизге кызык болуп жатат. Себеп дегенде мына жогоруда агайыбыз дагы белгилеп өттү. Аттарды эрежеси менен суутуп, таптап туруу керек деген сөздөрдү да баса белгилеп өттү. Сиздин күнүңүз кандай өтөт? Саяпкер катары айтып өтсөңүз. Биздин күнүбүз эртең мененки таңгамал саат 5тен башталат. Ат жайгармай, атты карамай, ошонун алдын тазаламай, анан кийин азыр кышка маал ушул күн жылууду, күн суук, эртең мененки күн суук болгондон күн жылуу саат бир 11-12'de ат минип баштайбыз, сонун бир саат 5-6га чейин, 4кө чейин ат минебиз, кайра эле ошо жайгармай. Ошо күн ат менен эле өтөт биздики. Ошол тармакта болгондон кийин ат минбей, ат суутмай, ошону менен эле биздики ошондой болот. Рахмат. Сиздерге терең ыраазычылык билдирели. Баягы убакыт деген чектелүү экен чындыгында. Анан дал ушул эфир соңунда сиздерге эркин микрофон суналы. Көп эле сөздөр айтыла кетти окшойт, келиңиздер анда. Сиздерге эркин микрофон. Эми ушу биз көчмөндөр оюндарында 4-өтө турган, Турцияда боло турган оюндарга абдан кеңири шашпай даярдыкты жакшылап өткөрүп алалык. Эми кыргыз элибизге мынакей чоң өзгөрүүлөр болду. Алдыбызда да келечегибиз баары үмүт деген үмүт экен. Дагы келечекке баягы жакшы түз карап дегендей, ошого баягы үмүтүбүздү өчүрбөй, менин оюмча ушу кыргыздын оюндары аркылуу кыргыз элибиздин маанайын дагы таңкы маанай деп көтөрүп атпайбызбы? Биз дагы ошол оюндарыбыз аркылуу кыргыз элинин маанайын көтөргөндөй бололук. Биз сиздерге дагы ийгилик каалайбыз. Келиңиз Айнур. Мен эки немени айтайын. Ушул элдин баарын чакырып атам немеге. Баягы ушул көчмөн жүрүшү менен неметкеле иштегиле занимайтеся. Анткени бул перспектива көп биздин балдарга, биздин аттарыбызга. Бизде быйыл Кыргызстанда чоң международный турнир өтөт апрелде. Ага чейин 15 мартта отборочный турнир болот. Бул биринчиси. Анан экинчиси бизде мындай азыр чоң проблема болуп атат. Мына бүт мына улуттук бая спортту невозможно развивать ипподромсуз. Эми бизде азыр бир жаңгыз республикада республиканский бир чоң ипподром Бишкекте бар. Чет мамлекетте ар бир шаарда 3-4 ипподром бар. Бизде бир эле ипподром бар, эми ушуну азыр алып салабыз деп атат. Анан мен просто бүт баарына кайрылып атам. Элдер мындай неравнодушными. 17 февралда биз мына в поддержку обращения жазайлык деп митинг уюштуруп атабыз ипподром жанына. Келип бергиле, подпись коюп бергиле, ипподромду сактап калайлык. Буюрса, баары жакшы болот деген айтабыз. Биз кааларыбыз ушу көчмөн оюнга баруу максат. Анан эл аралык ушул ат чабышка кызыгуу маселеси көп. Ушуга дагы кызыгуулар көп болсо, анан ушу чогуу дүйнө жүзүн кыдырсак ушул ат чабыш менен деген ой максат. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо ошол кыргыздын улуттук оюндарын өркүндөтүп, асыл тукум аттарыбыздын санын көбөйтүп бар болуңуздар, ишиңиздерде ийгилик болсун. Ийгилик каалайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз.